Өлкөдөгү жугуш тилдет күч алып жатканда Кыргызстанда айрым жетишсиз аппараттардан улам текшерүүлгө келген карапайым элдин шайы оодарып жатат. Буга чейин социалдык түйүндөрдө өпкөнү тартуучу рентген аппаратына кезек күткөн жарандардын саны көп экендиги айтылып жаткан. Бүгүн биз бир катар рентген аппаратына тартылып кезек күткөн жайлардын абалын билүүнү чечтик. Республикалык ооруканага бардык. Рентген аппаратына кезекке турган жарандардын саны 50гө жакын. Кезек күтүп турган кардарлар ар кандай майда документтерди сурап убакыт алып жатат деп нааразычылыктарын айтып өтүштү. Өкөтөң врачтар эмеге кетти деди. Ооруп калыштыр. Через 2 недели болот деп койду. А башка рентгенологтордон нельзя заменить. Аппарат стоит, работников нет. Люди вот приходят с этой барып, акча төлөп түшкөнгө. А нам пришлось вот в красную зонага прийти. А что делать? Акыркы учурларда өпкө сезгенүүсү илдети урчуп бараткандыгына байланыштуу жарандар нур менен дартты аныктоочу аппаратка көбүрөөк кайрылышууда. Республикалык ооруканасынын нур менен дартты аныктоо кафедрасынын жетекчиси Салия Ермекова ооба азыр күнүнө бизде 40-60тан ашуун жарандарды тейлеп жатабыз. Бирок рентген аппараты да техника болгондуктан күчү жетпей жатат деп билдирди. Бул деген рентген отделение стационарга караштуу да. В основном биз стационарный больнойдорду тартабыз. Анан помимо стационара мындай амбулаторный больнойдор келет, аларды как успеваем, кандай аппаратка канча киши неме болуп калса, ошолорду тартып берип атабыз. Ошол чүй еще. Бир күндө канча киши келет? Бир күндө где-то 45 кишидей болуп калып атат. Албетте азыр кайсыл тарапка барба чөнтөк маселеси баарын чечет. Аппаратка түшкөн жарандардан айрым учурда колдон келишинче түшүнүү менен мамиле жасап жатабыз. Рентген аппаратынын акысы 260 сомго чейин деп нур менен дартты аныктоо кафедрасынын жетекчиси Салия Ермекова буларга токтолду. Бизде ар кандай болот. Кому-то боковой надо, кому-то обзорный надо. 128 сом это минимально. Анан 230 сом, 260 сом ошондой ценалар. Ошол акчаларга бул жерге келген кардарлар нааразы эмес. Ну, это прескурант, бизде прескурант бар коридордо. Прескурант менен бардыгын, если кто-то возмущается, көрсөтүп атабыз, жүргүлө мына прескурант илинип турат. Эч ким аны, допустим, это антимонопольный комитет менен утвержденный прескурант. Ооруканадан сыртка чыгып баратсак, кезек күткөн жарандар шаар ичинде саналуу гана рентген аппараты иштеп жатат. Биз 2 күндөн бери түшө албай жүрөбүз дегендер болду. Аты жөнүн айткысы келбеген кардарлар дарыгерлер жашаган жерден аныктама же болбосо өзүңөр жашаган аймакка баргыла деп кабыл албай көп түшүк жаратууда деп арызданып калышты. 4-көр больницада. 12-чи поликлиника экөө биринин бири албайт экен. Бизде эч кандай неме жок дейт. Направление. Мен мисалы үчүн 2-чи поликлиникада бизде иштебей калды. Эмечи? Рентген бизде иштебейт 2-чи поликлиника. 2-чи поликлиникада иштебейт. Бияка кирсем направление алып кел деди. Мен направление алып келсем азыр айтат кайра 4 национальный госпиталь ал деп едим деп. Азыр какой раз 2-чи өзүм сахарный диабеттин. Направление албайбы экен. Сахарный диабет менен бар да, что-то общий болуп турганда. Направление алып келип атат бекет. Сахары бар деген направление. Жок, сахар бар турбай жазылып келди. Просто мен сенин экинчи мен учет мушакты, сагактын болсо эмес иштебейт. Биржим Пол иштейт, биржим эмес, көп пол иштейт. А бияктан болсо эле Ким карайт? Кайсы врачка барабыз мисалы? Они там скажут, что своему врачу, мындай футбольный мячта болуп. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Чүй облустук ооруканасында рентген аппараты 10 күндөн бери иштебей, кайрылган жарандарга бир топ ыңгайсыздык жаратууда. Бул боюнча биз аталган ооруканага барып өзүбүз күбө болуп кайттык. Оорукананын жетекчиси Бакыт Болотбеков аппаратка пленка бүгүн келгенин айтты. Бирок бизге камерага сүйлөөдөн баш тартып, телефон аркылуу жооп берип буларга токтолду. Бизде рентген пленкалар келди бар. Эми бул бизде стационарный организациянын жанагы поликлиникалардан первичный звенодон айырмасы биз только өзүбүздүн оорулууларды биздин приемга кайрылып анан жиберген больнойлордун снимоктарын жасайбыз. Анан ушу бизде стационарда оор акыбалда жаткан же бир жери сынып келген, сөөктөрү сынган, травматология түшкөндөр же өпкөсүн снимок болсо ошолорду тарта турган гана жагдайыбыз бар да. Анан ошон үчүн аларга пленка бардыгыбызда бар. Амбулаторный прием рентгендин бардыгы эгер мүмкүн болсо сиздер тиги эмеге үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылышыңар керек. Алардын рентген аппараттары бар. Амбулаторный прием жүргүзөт. Ошолордун направлениясы менен рентген снимокты тартат.
тартат. Кыргызстанда жеке медициналык борборлор жыл санап көбөйүп бара жатат. Көпчүлүк учурда ага жарандар убакыт үнөмдөө жана ыңгайлуулук үчүн кайрылганы байкалат. Азыркы пандемия учурунда дал ушундай клиникага кайрылгандардын саны арбын. Шаар ичиндеги Юрфа медициналык борбору дарттаныктоо жана дарылоо менен алектенген борборго барып, рентген аппаратына төлөө акысы канча сурап көрдүк. Аталган клиниканын администратору Мээрим Тойгонбаева: биз бааны кырдаалга байланыштуу көтөргөн жокпуз. Мурдагыдай эле, бирок азыр 24 саат бою иштеп, кардарларды тейлеп жатабыз дейт. Баасын көтөргөн эмеспиз, ылдыйлатканда эмеспиз, өзүнүн боюнча эле турат да. Анткени бул цифровой рентген болуп эсептелет. Биздин рентгенди жылына 6 жолу жасаса болот, анткени доза облучения минимальный болуп кетет. Компьютерный томография боюнча баасы 2600 сом, күнүнө 300дөн 400 адамга чейин өтүшөт. Эгерде пациенттин абалы оор болсо, аны вне очереди кабыл алабыз. Эгерде ал улгайган адам болсо, кичинекей бала болсо, тоже очередке карабай алабыз аларды, аракет кылабыз ошондойго. Если пациент ахвалы жакшынакай болсо, чыдаса, алар уже запись боюнча кабыл алабыз. Записти желательно 1 күн же 2 күн эртерээк алабыз. Ал эми медициналык серепчи Айбар Султангазиев: чындыгында медициналык жабдуу жетишсиз, жада калса рентген аппаратына муктаждык чоң, бирок бизде убакыт болгон жана ар дайым бул көйгөй болуп келген. Азыр ушул дартты аныктоочу аппаратка элдин кайрылуусу көп. Эң кызыгы, отчеттордо баары жетиштүү эле дей беришет. Болгону жоопкерчилиги жок болуп, ушундай акыбалга туш болуп жатабыз. Бул кейиштүү дейт. Эмне себептен бүгүнкү күнгө иштебей жатышат көбү, ал түшүнүксүз. Бир жерде пленка жок дейт, анан иштей турган адам жок дейт, көп дарыгерлер азыр ооруп атат. Ошондойда анын бирок отчеттордо баардыгы жакшы эле деп атышат да. Туугандар, тааныштар баардыгы айтат, түшө албай жатабыз. Ал бир жагы. Ошол жагын негизи көзөмөлгө алыш керек болчу эле. Эмнеге азыр мындай жетиштүү пленка алынган жок. Же ошол жакта иштеп аткан специалисттер мындай резервтер даярдалган жок да. Эми ковидтики түшүнүктүү да, эң биринчиси жанакы анализ, рентген кылыш керек же томография кылыш керек. Башка анализдерге жетишпей калды элдер. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда кезек күткөндөр жатып, дарыланууга орун таппагандар көп экенин айтпасак да белгилүү. Балким ушундан улам өлкөдө жеке медициналык борборлордун саны арбын, акчасы кымбат. Бишкек шаарында эле 90го жакын медициналык клиника иштейт. Кыйналып турган карапайым эл азыр кымбат клиникаларга кайрылууга мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми мамлекеттик ооруканаларга кайрылайын десе, кезек күтүү көйгөйү же эскилиги жетип иштебеген аппараттар элди кыйнады. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.